1 май айылынын тургуну Бөрүбай Батыров бул күндү көптөн бери күтүп жүргөн. Айылдаштарынын колдоосу менен жаңы үй кышка чейин бүтүп калганына үй бүлө мүчөлөрү менен сүйүнүп турат. Бөрүбай Батыров 5 баланын атасы, балдары жаш болгондуктан эски үйүн оңдогонго чамасы жетпей келген. Ынтымактуу айыл эли айылдашын суукка тоңутпай, ылайыктуу шарттары менен жаңы баш калка тургузуп беришти. Şu ел бар екен, жұрт бар екен. Bizim şu 1 майда айылдағылар Москва-Пасквадан мына айыл өкмөтү көп жардам берип ушинтип бүгүн кирип үйдө жакшы бала чака менен отуруп калдык. Кудайга шүгүр, Алла разы болсун. 3 кымнат үйүбүз бар эле, эскирип, эмнеси жетип, мынантип эл келип ушинтип жардам берди. Эски үйдү бузуп, жаңы үй салып беришти. Чоңуруктарга чоң рахмат. Жаңы үйдүн курулушу быйыл жаз айларында эле башталган. Үйдү куруп бүткөрүүгө 1 миллион сомдон ашуун акча сарпталды. Айылдын ар бир жашоочусу четте турбай колдон келген жардамын кошуп, айылдын фондунан эле 470 000 сом акча бөлүнүп берилген. Москвадагы мигрант айылдаштарда четте турбай өз салымдарын кошту. Мындан сырткары айылдагы жекешкерлер дубалынын кышын жана башка курулуш материалдарынан көмөк көрсөткөн. Үйдүн ички ремонтунун акыркы шаймандары кечинде коюлду. Кышка чейин бүтүрүп берүү планы так аткарылды. Ал эми сырткы келбетинин шыбак иштери жаз айларында улантылат. Жаздан баштап, кеч ушул декабрь айына, декабрдын башына чейин аябай катуу кызматтарды кылды. 1 майдын элинен айлансак болот. Теги эле бир жардам бербеген жан болгон жок бу жерде. Баардыгы жардам берип, ушундай ынтымакчылык менен ушул үйдү бүтүрдүк. Ушу Бөрүбай акабыздын үйүн бүтүрөлү деп бел кириштик эле, мына Кудай кааласа. Убак саат азыр келип турушу берип атат бул жерде. Айрыкча мына жаштардын демилгеси менен баардыгы. Ал эми жергиликтүү бийлик да четте турбай үйдүн чатырын жабуу үчүн айыл өкмөттү 50 000 сом жардам көрсөткөн. 1 май айыл эли биргеликте айылдаштарына жардам бергени бул биринчи жолку эмес. Буга чейин да колдоого муктаж болгон 2 жаранды элеттиктер үйлүү кылган. Алдыда дагы бир жардамга муктаж жарандын үйү колдонууга берилүү алдында турат. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп кыргыз элинде сөз бар. Ынтымак болсок баардыгы бүтөт. Мына жаркыраган өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үйдү бүтүрүп, ушул жердин жаштары күнү түн иштеп, бүгүн тартуулашты, ушул үйгө киргизишти. Эски үйүн көрүп атасыздар. Бул жашоого почти жараксыз болуп калган үй. Кыргыз элинде жалпысынан жакшы адамдар көп экен, боорукер адамдар. Ушул Бөрүбай агабызга жардам берип, мына бүгүн үйү бүтүп, 5 баласы менен кирип отурат. Буга чейин да биздин айылда 2 үй бүтүргөнбүз. Ушул Өмүрбек Окошов деген баланын демилгеси менен аткарылып, ал үй бүлөлөр да үйүнө кирип жакшы болгон. Эми жакшы самалыктар болуп атат. Азыр дагы бир үйдү Кудай кааласа бүтүрүп алдында турат. Мындан башка дагычы жакшы иштер болуп атат. Жакшылык кылуу ар бир инсандын колунан келет. Ынтымактуу элеттиктердин колдоосу менен айылдагы бир үй бүлөнүн максаты орундалып, жаңы үйлүү болду. 1 май айылында адатка айланган иштер эч качан токтобойт дейт айыл тургундары. Берден уулуйлап, кыз чыгарып, небере чебере сүйгөн. Исхак Торатбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.